Basa koygula келиндер. Шапак кулу фамилдик кыргыз аялдарынын улуттук кийимдеринин бири. Биз келген айылда кийим эле эмес, салт сана, тилин жана тарыхын узак жылдар бою сактап келатышат. Азаттык бул жолу Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылындабыз. Алдыда айылдын тиричилигин вандык кыз келиндер аркылуу көрсөтүп беребиз. Кеттик. Ак жибек менен накшы алганың менен жакшы жүргөн. Көк жибек менен накшы бол, көргөнүң менен жакшы бол деп. Азыргыларда онда 2-ден 3-ден аял болобу. Бирди зорбозор багаттар катыба 2-3ке ким алы жетет. Кичик жашта келген едим. Түркияга келдим, өзүбүздөн үйлөндүм. Kız halasa tiyet, bala halasa alat. Ben bunu almak için 5 yıl peşte yürüyorum. Кандай тазалаш керек болуш керек менде. Ал жактан кыз алып, бул жактан да кыз берсек да жакшы болмокпуз. Каякты кыргызсыңар силер? Улуу Памир. Кыргызча сүйлөйсүңөр үйдө. Şu yakta duraydım ben. Türkiye'li, Kırgız Türk'ü oldum ben. Мына эки керек, мындай кел. Мажыга. Жок, мына егиниме. Егиним ушундай келип жатат я. Силер кызылсыңар, жассыңар. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cemalettin qanday? Yaxshi o'tsangiz. Sen Улуу Памирдеги таң алдындагы жымжыртык мынтип туш тараптан чогула баштаган эркектердин кобур соборунан бузулду. Курал асынган чек арачылар жумушка жөнөп жатат. Бәри машу үйдө бәри эле кургоочу бирден экиден бар. Yani yok degende biz zaten 120'de 150'ke çukur nememiz kurgoçumuz. Şu saat jumuşka varabız. 7:30-8'lerde varabız. Mana şu yerde turabız. Mana maşine kelip bizde alat. O şen barıp gelebиз. Başka bir kılgan nerseniz yok jumuşubuz şol. Вандын Улуу Памир айылындагы көпчүлүк эркектер Түркиянын чек ара кызматында иштейт. Алар күн сайын Иран менен чектешкен тоо тилкесиндеги күзөт бекеттерине кетишет. Көпчүлүгү Тендүрөк тоосу тараптагы же Агры провинциясы менен чектешкен тоолуу аймактагы тосоттордо кызмат өтөшөт. Биздики şu чек араны кургогон дейт да, кыргызга айтып келгенде. А биздин машина келе жатат. Мана şu биздин машина шуга минип биз жумушубузга барабыз. Эртең менен 10га жакын чек арачыларды ташыган автоунаалар айылдан жөнөп кетет. 1980 жылдардын ортосунда Түрк өкмөтү чыгыш аймактарда айылдык күзөтчүлөр системасын түзүп, чек арага жакын айылдардын тургундары коопсуздук күчтөрүнө жардам бере баштаган. Keleş deyiz. Mana şarjörü bunu 30 ok deyit. 30 oku var. Ok бар азыр? Ok var. Biz terörist deyiz. Terörist yok biz. O kadın da yemez. Adı yok terörist. Tınçılık, amançılık. Jumuşubuzga barıp gelip yürüyoruz. Эркектер жумушка кеткенден кийин айыл турмушун аялдар кылдырата баштайт. Жакшы бизде айтсак, эки сарак жоготуп атты. Барык. Күнөшүп, гапташып келештабыз. Туугандарыбызга дуай салам деп, канарында сүйлөшүп келештабыз. Күнү ысык болуп калыпты, бүгүн күн ысыгында эшикке чыгып бир хыйла маңып басып келелиң деп, мында эшикте ачылап жүрөбүз. Бул жердеги аялдар улуттук кийимдерди сактап калышкан. Көчөдө кызыл көйнөкчөн кыз келиндер дароо көзгө урунат.
Kiyimimiz köynök, maskat, joluk, şapaq деп айтабыз. Turmuşqa chiqqanday mандай ket. Kızlar kızıl kiyip şapağı joluk kızıl bolot kızlardı. İlgergeli nemeleribizdi kiyip, ilgergeli salt sanatlarыбызды кайтып эле жүрүтүп, шолор менен эле өтүп жатабыз. Kelge kadaysın, жақшыбысың. Өзүң кандай жакшы болсоң да Құдаға шүгүр, кел. жакшы болсун. Курска келдиңиздер. Kursqa keldik, aha. Basa işte, cip menen daha жақшы болады. Түрк жеринде жарым кылым жашап, боор батырып калган кыргыз айылдарында өздөрүнүн салт санаа, үрп адаттарын унутта калтырбай бекем сакташат. Oğuz komuz çertkenime 50 yıl olğandır. Kiçik yaşta 60'a kirdim, 10 yaştan keyin çerttim. Ana çertip jatam. Памирден үйрөнгөнсүз. Ya, pamdan köp şoq kıldım үйрөнөйүн деп, оңойлуу үйрөндүм. Мейман Эрчетин Ванга үй бүлөсү менен Памирден көчүп келген учурда секелек кыз болгон. Kiçik yaşta kelgen edim. Türkiye'ye geldim, özümüzden üylöndüm. Zor eli bolğanda okudum. Üylөнгөндөн кийин балдарым болду. Onun nevrelerim var, bir kelinim var hazır. Ama yaşlar baldarыбыз, kızlarыбыз Türkiye'nin baldarının, Türkiye'nin kızlarının, Türkiye'nin жүрүшүнү kaalaytlar. Biz özümüz dagы эле өзүбүздүн немебизди аткарып эле туралы деп аракет кылабыз. İnşallah şunday болуп өтөрбү экенбиз. Мындай аралашыбыраак калдык азыр. Hem Türk hem Kırgız болду. Эрчетин сыяктуу памирлик кыргыздардын түрк жергесине көчүп келгенине жарым кылымга аяк басып, жаңы мекенинде очор бачар болуп калышканы менен көкүрөгүндө баары бир тыз эттирген туулган жерине болгон кусак ала бериптир. Türkiye'de özümüzdün bir жерибиz. Dünyаны карап көрсөң, dünyаны ойлоп көрсөң, Türkiye'de жер жок. Ama özümün kindik kesip kir tökkөн жеримди ойлоп турасың, оңо келип турат. Жерим болсо көрсөм барсам деп. Барып келгендер деле көп болду, көрүп келген деле көп болду, ama ойлойбуз, бара албадык. Eytten kayсын берсең бер, кубатым майлыңа. Ne versen beri, kıla vereyim. Аялдар күн сайын ушул чеберканада чогулуп, сайма саюу, бычып тигүү менен алектенишет. Алар муундан муунга өтүп келаткан өнөрдү кыздарына үйрөтүүгө аракет кылууда. Бул жерде тигилген буюмдарды сатып, үй бүлөсүнө кошумча каражат дагы табышат. Kiçiginen ele үйрөнөm деген үйрөнөt. Kiçigine degenin şu yaşı da şol 12, 13, 14, 15 yaşında, 16 yaşında. Azır yaşlarınızın köy okuytanı. Okup hazırmaş köydögü ayaldar, kelindir. Şu haftanın 5 günü şunda kel, ama şunda işlerimizi kılıp özümüzgü. Айылдагы 2 кабат үйлөрдө көбүнчө бир чоң үй бүлө жашайт экен. Кээ бир үйлөрдө биринчи кабатта ата энеси, экинчи кабатта уул келини турат. Айрым үйлөрдө болсо 2 башка үй бүлө отурукташкан. Бул үйгө жашап атканыма 13-14 жыл болуп кетти. 15 sene oldu. 15 yıl. Turmuşка чыккандан кийин Aha. İkinci balam körüngöndө şunda kelgenbiz. Zor kızım daha küçük edi. бул памирлик нандарбы? Bu bizim tokoçubuz. Биз босогосун аттаган үйдүн кожойкеси Нуржан Акжол 5 баласы менен жана күйөөсү менен жашайт. Mana біздің қазан каттамабыз, bu tokoçubuz. Нуржан менен күйөөсү Түркияда төрөлүп өскөн. Алар Памирден көчүп келген кыргыздардын Түркиядагы биринчи мууну. Биз андан мурда айылда каада салттар азыркыдан кыйла катуураак кармалганын уктук. Menen zor ecem 16, 17, 15 yaşında evlengen ana. Biz oynap jatkanda juuç kelgen eceme. Eşitin tüyünde oynap jatkanыбызda juuç kelgen. Kiçik edi. Кийин ал бара-бара калыптыр да ал салттар. O bara kaldı ana. Азыр андай жок. Жоқ, ондай зор бирөөгө бирөө жуучу да бара албайт. Зор бирөөгө кыз да бере албайсың азыркы заманда. Азыркы заманда балдарыбыз окуган, баары месек сайбы болгон, тышкары кетет. Тышкарда ошо каякта көрөв кылса, каякта ишини кылса, каякта неме кылса, шо жакка алып кетет. Шо айттан айтка келеттер, тойдон тойго келеттер, бир жазда келеттер, шо ана. Улуу Памирдегилер жаңы мекенинде чоң өзгөрүүлөрдү башынан кечирүүдө. Азыр жаштардын көбү шаарда окуп билим алууга умтулат. Көп аялдуулук азыр таптакыр тыйылыптыр.
O Pamulda bar idi ana. Pamulda alaveretken ana. Ekinin üçtön. Hazır şu ekinin üçtön ayaldar bolgondor var. Köyle. Bandın içinde yok. Çok vanın içinde çok. Azırgılarda onda ekinin üçtön ayal buluverdi. Bir de zor basar idare edildi. Bir de zor baba Anam bir de zor basar bağatlar. Katıma 2-3 kim alacak dedi. Hazırgı zamanda. İyi yoldaşım geldi. Oy vay. Ne yap geldin aş? Ne yap geldin? Үй бүлөлүк маселелер кадимки кыргыз бүлөсүндөй эле жакын туугандар менен кеңешип чечилет. Кыздын калыңын жамаат менен талкуулап көпчүлүк үчүн бирдей болушу керек деп $1000 айланасында бекитип алышыптыр. O men үйленгенде окамда $1000 жақсы көп пул еді. Ne köp bulu var ya. Ванды кыргыздардын айрым катуу салттарында эркектерге да тиешелүү чектөөлөр болгон. Мисалы көп учурда жигиттердин өзүнө жар тандоо укугу болгон эмес. Ата-энеси тандаган кызга үйлөнүүгө билдеттүү болгон. Falan kızga жуучу бардым дейт, мейли o kızı da көрбөйтүден неме кылбайт şu alıp неме кылып элет. Азыр эми андай эмес. Kız халаса тиет. Бала халаса алат. Сиз үйлөнгөндө кандай эле? Siz үйлөнгөнүңүздө кандай? Men bul almak için 5 yıl peşte жүргөм. Yo bir de kapta söylüyorduk dedi bana. 5 yıl жакшы көрүп жүрдүңүзбү? Benim habersiz. Benim haberim yok ana. Өзүңүз эле сыртынан жакшы көрүп. Zorga unatkанмын. Men de şu çaplaşkan деп çaplaşıp жүрө Nasıl bek? Нуржандын күйөөсү Жамал Акыол үй бүлөсүн чек ара кызматынан алган майнасы менен багат. Түркия өкмөтү бекиткен айлык алайык, айылдык чек арачылар айына болжол менен 28.000 лира, башкача айтканда 60.000 сомдун тегерегинде акча алышат. Pavl'ı körmedik biz. Bilmeyiz ondaki yaşam şartları kanday eken. O demek atalarımız anlatkana göre ondan işleme yok. Bunda hem Xudaga şükür bari yok var. Kengirçilik. Bunda okuvasa bolboytça. Bir yerge barması için baldarız okuması lazım. Askeryan işi olur, neme işi olur. Şöyle kirmesi için okumak lazım. Okuvasa bolboytça bu yerde. Biz o zamanda bizim nemizde onda yok idi, yok çok. Okuyalmadık. Hem şükürem Xudaga şükürem mana şu. Yani Katar'da güzel kılaz bariz. Hazır baldarda okutatası. Baldar okuyta, 5 tane balam var. 4'te okuydu. Bu kiçik akşay. Bu en kiçige. Gel oturalım. Gel. Ökölөрүңүзгө тең окшош экен, э? Da, o bek zor balam da o dışarıda cümle o Konya'da bir neme var şu anda okuyor. Bir 1979 жылы Оғанстанда саясий кырдаал курчуганда Памирде жашаган кыргыздар Пакистанга көчүп өтүп, 1982 жылы Түркия өкмөтү алардын бир бөлүгүн кабыл алып, өлкө чыгышындагы Ван аймагына жайгаштырган. Бул айылдагылар ошол кыргыздардын урпактары. Алар айылын Улуу Памир атап, учурда Түркиядагы памирлик кыргыздар отурукташкан эң белгилүү аймак болуп калды. Улуу Памир айылы Кыргызстанга окшошуп кетет экен. Кыргызбыз анан, кыргыз. Айылыбыз кыргыз, үлгүрчү баары кыргыз мында, башка улут жок. Баары кыргыз. Тоо койнунда болуп Кыргызстанга элестетип. Ошого биз бу жерди каалаганбызчы. Ошо Кыргызстанга окшойт деп, Кыргызстан тоолорго тоосу бар деп бу жерди каалаганбыз. Улуу Памир Түркиянын чыгышындагы Ван аймагынын Эржиш районунда тегереги тоолор менен курчалган кең өрөөндө жайгашкан айыл. Аймактагы ири шаарлардан кыйла эле алыс. Кышы катаал келип, кар калың түшөт. Жаз дагы Түркиянын башка аймактарына салыштырмалуу кеч келет. Ушул тапта болжол менен 600дөй түтүн эл жашап жатат. Мана үйлөр, өкмөттүн кылып берген үйлөрү 2 кат. Алды айван үчүн, үстүнү адамдар үчүн кылды да, кийин
hiç kim mal kamavay aldığında neme kılgan. Ama üylerimiz odaları hükümet kılıp bergen üyler küçük. Kiçine. Кыргыздар Памирден келгенден бери бул жерде 3 муун алмашты. Жаштар өздөрүн Памир менен түз байланыштыра бербейт. Şu yakta zoraydım ben. Türkiye'li, Kırgız Türk'ü oldum ben. Кыз бала улак чаппайт, ат таптабайт деген түшүнүктөргө карабай, 16 жаштагы Эсма айылдагы ат таптап улак ойногон кыздардын бири. Ben 3 yaşından beri at binip sürüyorum. Hazır 16 yaşındayım. Şu küçüklükten beri babamın atları var evde. Bir sürü zor. Babam atlarına binemedi. 8-9 yaşından beri karayım atlarda. Эсма кышкысын ат багып, жаз жайларында бээ, саап, сүтүн сатып акча табат. Айылда атты караган, улоого пайдаланган дагы улакка чапкан эркектер. Бирок акыркы жылдары вандык кыздар да бул ишке көбүрөөк аралаша баштаган. Sultan, kızım. Bu Sultan. Bunun adı Sultan. Bunu can aldım, yeni aldım bunu. 4 tane mi ne mi? Kaç olduğunu alganda? Bunu algalığa 2 hafta bolup kaldı. Bir tayınlı putu kesip getirdi. Şoğa değiş toş kıldım. Biraz ağrık, semire teste. Эсма өзүнүн памирлик ата-бабалардан бир топ айырмаланат. Кийингени, сүйлөгөнү, жүрүм туруму, көз карашы дагы таап-такыр башка. Ben böyle koyalım işkirge. Eskiden çoğunemlerin döneminde bayağı erken evlenirlerdi kızlar. Çoğunemleri anlatıp çoğunem 15 yaşında evleniptir. Ben çalıkken evleniptir. 15 yaşında evleniptiler. Daha köp erken evleniptiler. Hazır onda emez. Жаз келип кар кеткенде айылдын жаштары ат оюндарын эрмектей баштайт. Улак оюну бул жерде дагы Кыргызстандагыдай эле өзгөчө популярдуу. Бирок ага Эсма сыяктуу кыздар дагы аралаша алышат. Benim en yaxşı korulan atım şu. Şu en yaxşı korulan atım. Bunda ne var dayı? Ana gel. Bunu bineriz. Ulakka şunu mu açacağım? En yaxşı atlarım şu. Yaxşı oynaydı. Bu yaxşı süper oynaydı. Köydün en zor atları şu. En yaxşı korulan şu yaxşı. Азыр айылдагы кыздардын айрымдарынын мынтип ат минип улак тартканы өндө эле көрүнүш болбой калды. Кыргызстан тууралуу Эсма көбүнчө социалдык тармактар аркылуу билет. Adır bana kış olduğu için tülöptür atlar. Mahvoluptur tülöp. Aynen Kırgızistan'da köp çapkanlar. Mesela onda varsa ben var ulak mulak çavam. Bunda pek çok kız, şu erkekler var. Şu. Yani birisini görüp kaldım. Yani ulak çapkan, at karagan, at takalagan kızlar var. İzleyimin. Manas Yazov var. Onları da izleyimin. Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памирдеги жаңы муун ушинтип бой тартууда. Айылдын көчөлөрүндө кыргызча сүйлөшкөн үндөр дугасың. Бирок жаштар көбүнчө түркчө сүйлөй башташкан. Эй, жигиттер, тартылабызбы? Тартылабызбы? Кел. Бешти бер. Кандай анан? Каякты кыргызсыңар силер? Улуу Памир. Улуу Памир. Кыргызча сүйлөйсүңөр үйдө? Атың ким сен? Давут. Давут, сен? Жусупсия. Кандай? Жусупсия. Жусупсия. Göktürk. Göktü. Кыргызстан каякта? Başında. Баргансыңарбы Кыргызстанга? Жок. Барган эмессиңерби? Айылдагы балдардын айрымдары мурда ата-бабалары жердеген Памирди картадан гана билишет. Кыргызстан тууралуу маалыматтарды көбүнчө интернет аркылуу же чоңдордун сөзү аркылуу угушат. Бирок жаш муун эне тил менен каада салттардан акырындап алыстап баратканы улуу кишилерди тынчсыздандырат. 15-20 yıldan beri bir malum deyip жүрөбүз Kırgız yönünde. Kırgızistan жүгөрбөдү. Bir til yönünde, komuz yönünde, oyun yönünde bir neme deyip şunu biz 15-20 yıldan beri Kırgızistan'dan talep kılabız. Жүгөрбөdü. Biz ушул үйдө турабыз.
Бул жерде кыргыз тили менен маданиятын сактоодо келин болуп түшкөн кыргызстандык кыздардын орду чоң. Акыркы жылдары Кыргызстандан келип ушул айылга турмушка чыккан келиндердин саны 50-гө жакындаган. Айылдын өзүндө жашагандар бар, башка Анталия, Стамбул. Келип ал жакта жашап, кайра бул жакка келип, эми бул жакта көпчүлүгүн ата-энелер ушул жакта болгон үчүн кээде ушул жакта жашап калышат бизге окшоп. Кийин кайра бизге окшоп кайра ошол жакка барып жашашат, эми жумуш иштериге дагы карап. Жергиликтүүлөрдүн айтымында айылда келиндин орду өзгөчө бааланат. Үйгө келген келин жаңы үй бүлөнүн гана эмес, бүтүндөй тукумдун улан туусу катары сый урматка ээ болот. Келиндер да обычно чарак куйсун, ал жакта турсун дешет го. Ошо келиндерге мындайча айтканда жеңилирээк бул жакта. Жакшы мамиле кылышат. Кайын сиңдилерим бул келин кыл дебейт мени. Кошо жардамдашып турушат мага. Келип жардам беришип, ишимди кылышып жүрө беришет да. Мисалы, ушул убакка чейин эле мисалы төргө өткөрүшөт мени. Кел төргө өт депчи. Айылдагы дасторкон жайып конок тосуу маданияты да кыргыз салтын эске салат. Бирок майда болсо дагы айырмачылыктар дароо көз көрүнөт. Мыйман келип калса, беседада отурганча чагып отуралы. Сөз кызыктуу болгондо жакшы кетет го, обычно себишки. Деп ошол үчүн коюшат болуш керек. Сүйлөшкөнчө деп. Сүйлөшкөнчө. А бирок тамак аштарынан оорбу мисалы? Тамак аштар оор эмес, биздикидей эмес. Булар көбүнчө ошо турецкий тамактарды кылышат. Фасоль, күрүч, эт. Ошол. Сиз үйрөндүңүз ошонун баарын? Ооба. Бирок бизде кыргызстандыктар өзүбүз баары мындай камырга жакынбыз го. Камырды көбүнчө кылабыз. Оштун айылдарынын биринен бул жакка 9 жыл мурун келин болуп келген Жайнагүл алгач жашоо шартка көнө албай кыйналганын кеп салды. Үйрөнө албадым, көнүшө албадым. Ошентип жүрүп азыр эми более-менее көнүшүп келип атабыз. Азыр эми кичине өзүмдү ушул жактык сезем болбосо, всегда силер жак деп сүйлөчүмүн ар дайымчы. Уже всё мындай. Бул жакта жашаймын, бул жак менин жерим дегендей кылыпчы. Ушул заманда кеткенсиң да, балапан беле? Аны көрсөтсөңүз да. Палапан edek de. Балапан дейт өзү да. Мен деле балапан элем. Ай, ошо сүрөт табайын, анан көрсөтөм. Гал деп коеюн. 20 жыл мурун ошондо. Канча жашта элеңиз? 5те. 24'te, 25'te. Гүлбайра бул айылга келин болуп түшкөн кыргызстандыктардын алгачкылары. Анын бүлө болуп калганына 20 жылдан ашкан. Бул жерде кичинекей айылда тууган болуп эме болуп калды. Канды тазалаш керек болуш керек менчи. Ал жактан кыз алып, бул жактан да кыз берсек да жакшы болмок, мисалы үчүн. Жакшы болот. Көп кандай учурлар? Көйүп калды кыргыз келиндер. Кыргыз келиндер да көбөйдү. Канча азыр мисалы ушул Ванга келин болгон? Ванга келин болгон. Эсептебедим, болжолду ошо 40ка барып калды го. Мындай кудалашуу Кыргызстан менен Улуу Памир айылын байланыштырган көпүрө болуп калды. Гүлбайранын кайын журту да Кыргызстанга барып келген. Көпчүлүк үй бүлөлөр үчүн кудалык эки тарапка карым катнаш кылууга дагы себеп болду. Мен Кыргызстанга бир жолу барганда мен Бишкекте кыйналдым. Биз дедик, бу тилибиз жаман орусча сүйлөйттөр. Бирдеме гап кылсаң бир солун келет бизге. Анан Ошко барганда, Алайга барганда биз айтабыз, айын биздин мана шу айдагыдай эле кыргыздар турат дейбиз. Алайга Ошко барганда мана өзүбүздүн неместе болуп, жана кошчулук болду. Сиздин бир киноңузда да бардыңызбы да, Памыл жак? Мен Шонда Чоң Алайга. Чоң Алайда. Шонда да. Көрүпсүң да. Көрдүм, YouTube'да көрдүм да. Памирде ошондой неме кылганда салт. Атасы каалап берет. Кыргызстандын эмесин жашатабыз да, бул жерде өзүнчө кичи мини Кыргызстан кылып алганбыз да. Күнүмдүк турмуш көп жагынан кыргыз айылдарына окшош болгону менен баары бир айырмачылыктар дагы байкалбай койбойт. Бул жерде мындай ушундай эме колдонушат экен көбү. Анан эми бул жерде пахта таба албайсың. Пахталар бул жактын пахта оор, анан кара болот экен. Мен алдым, эч колдоно албай койдум. Анан оор дейсиң.
как будто мындай матрас дейсиң, матрас. Анан жууган, анан жүн колдонобуз. Мындай жамынган, эме кылган жүн колдонобуз. Анан алар машалка, бирок жакшы мен. Ушуну коюп коесуң. Бүктөлбөйт да. Биздин Вандагы Улуу Памир айылына сапарыбыз Ороз айына туш келди. Ооз ачырып, бири-бирин конокко чакырып, кадимки кыргыз айылдарындагыдай эле көрүнүшкө күбө болдук. Кышында болсо айылда согумга тай союшуп, салттуу тамактар жасалат. Түттөрдүн арасына союп жешке болбойт да. Эме болбойт, не дейт. Айылда мен кыргыз жашайбыз анан. Айылда эч ким неме кылбайт. Өзүбүздүн эле бакка апарып эле союп эле сразу. Биз бөлө эме кылдык, ортак союп алдык кайнагамдар менен. Ошон үчүн эме кеңирле жол табыз быйыл жакшы эле. Эми карыган да ат эмес, тай. Тай деп коет. Кунан да 3 жашындагы. Бир кышка жетет. Жок, жетпеди. Экөөнү дагы соям деп азыр көп чыкты. Көп чыкты, кышта жейбиз, ама жазында жебейбиз. Бул айылга келин болуп түшүп, очар-бачар болуп калган кыргызстандыктар төркүндөрдө аларды түркиялык деп айтышарын, эки өлкөнүн ортосунда калгандай сезим менен жашашаарын айтышат. Бул таятанын жанындагы Ошол окшойт экен Рамазанга. Рамазанын энеси ошол. Окшош да? комун окшойт. Колубуздан келет, баарын ушул жактыкындай кылып коебуз. Ал жакка барсак деле ошо. Бирок бул жерде кыргызстандык деп айтып коет. Ал жерге барсаң түркиялык болуп калдың артык деп, Орто жолдо эле биз калдык го. Мәрекеде той мәрет. Тапшырганы келдик, бежиси, өпкөсү дегендей. Улуу Памирдеги тойлордун көбүн күн жылыган жаз жана жай мезгилдерине пландашат экен. Үйлөнүү тойлорунда памирлик кыргыздардын байыртан келаткан салт санаасын кармашат. Köyөгө бергенде гана көчүрөрүбүздө mana ушундай калакты кийгизебиз. Бу калакты бир канча 1 жылга, 2 жылга барып жасайбыз. Муну калак дейбиз. Муну кийип гана чыкмайынча үйдөн кыз чыкканга эсеп болбойт. Мындай шапак жоолук менен чыгарбайбыз. Жашы 70-ке таяп калган Коңур Асиалы мындай баш кийимди жасаган айылдагы жалгыз ууздардын бири. Калакты жасоо бир топ түйшүктүү иш. Анын кездемеси, жасалгасы жана ар бир бөлүгү өзүнчө даярдалат. Ondan ama şu kızlarımızda köyge bergende mutlaka şu kalagını başıga kiygizip, yanan üyden atanın üyünden kalaksız çıksa jalanbaş gelin dep, onu jalanbaş gelin deybiz. Ya o gelin keliptir yani jalanbaş eken, onun kalagı yok eken, jalanbaş gelin eken deybiz. Her bir gelinde var. Айыл тургундардын айтымында калакка керектүү айрым материалдар мурда Памир аймагынан алынчу. Азыр болсо көбүнчө Pakistan'dan alışat. Altından 5 jirga öt, alganın menen rıga öt, gümüşçüden 5 jirga öt, kuyöğün menen rıga öt. Dep şonday tileklerdi köy aytadi, onun köyünde men bilbeymin da. Kalak kiygizүү учурунда айылдагы жашуулуу кишилер бата берип, жакшы тилектерин айтышат. Мындай кол өнөрчүлүк муундан муунга өтүп, азыркы доорлорго жетти. Бул деле эми энеден кызга, энеден келинге калган бир мындай өнөр. Enenen kızga menin enemnin enesinen kalgan kalaklar var. Ana oturup үйрөнүп келгенсиздер. Onu şu menga enem enesinden үйрөнүптүрген, enemden men үйрөндүm. Menen anama kelin kızlarım үйрөнөт. Alışıvey oynop yürölü, ayakta verip asema piyada. Külüşüvey oynop yürбөсөк, күн өткөн ey сайын жат болот. Айылдагы үйлөнүү тойлорунда дагы бир салт бар. Күйөө баланы коштоп келген жолдошу төгү урдап келиш керек. Бирок мындай өнөрлүү кишилер азыр азайып калды дешти вандык кыргыздар. Кайсы эле той болсо күйөө жолдош боламын. Жумуш болбосо, жумуш болсо, ишим болсо бара албаймын онда. Бирок ар бир тойдо күйөө жолдош керек. Экинен күйөө жолдош керек. Азыр мен жалгыз калдым, эми жолдошум жок. Айрым памирлик кыргыздар мурда Түркиянын Малатия аймагында да жашачу. Бирок 3 жыл мурун болгон жер титирөөдөн кийин алардын айрымдары кайра Улуу Памир айылына көчүп келишкен. Көпчүлүк ата-энелер балдары кыргыз тилин унутпай чоңуюшун каалашат. Кыргыздыгыбызды, өзүбүздү, шону менен жүргөнүбүздү, биз бу кийимибизди,
şu mana şu geleneklerimizni falan joğutsuk biz de çok bolabız ana. Keyin degende baldarыбыз işlemени bilbeyt. Тилин унутпай, каада салтын карманып, кимдигин билип жашаса деген улуу муундагылардын тилеги канчалык ишке ашарын азыр айтуу кыйын. Бирок бала тарбиялоодогу алардын бул аракети азырынча акыбетін берүүдө. Ama joğutmasak olorgo da bir öneri bolup kalat. Ata enebizin öneri mana şunu. Şunday kılıp jürölük deytler. Ha, şonu maksat kılabız. Жарым кылым мурун ак мөңгөлүү, шарты катаал Памир тоолорунан сүрүлө качып, Пакистандын ысык каптабынан жүдөп, кийин тили, дини окшош деп түрттөрдү панаалап, Ванга көчүп келген кыргыздардын жашоо турмушу акырындап өзгөрүүдө. Түркияга келгенде туулуу өскөн муун үчүн Ваналардын мекени, туулган жери болуп калды. Кыргызстанга салам болсун, бәргө сагынып, салам айтабыз. Биз Улуу Памир айылында жүргөн кыска аралыкта бул жердеги кишилер эне тилин, кийимин, салтын колдон келишинче сактап калууга жан далбас кыларын көрдүк. Ар бир ата эне муну өз урпагына калтырып кете турган чоң жоопкерчилик катары көрүшөт. Айгерим Акылбекова, Амантай Шакиров, Азаттык, Түркия.